Салам достор. Бүгүнкү биздин темабыз зататош жөнүндө болмокчу. Зататош же болбосо англис тилинде зататошто биз the noun деп айтат экенбиз. Баарыбыз билгендей эле зататош англис тилинде дагы кыргыз тилиндей бир нерсенин атын билдирүүчү ким жана эмне деген суроолорго жооп берүүчү сөз түркүмүн биз зататош деп атайт экенбиз. Эми биз биринчи эле кезекте зататоштун көптүк санына же болбосо көптүк мүчөгө көңүл бурайлы. Англис тилинде көптүк мүчө, лар мүчөсү англис тилинде сөздүн аягына s тамгасын кошуу аркылуу жасалат. Мисалы girl, girls. Girl деген бул кыз болсо, girls деп койсок бул кыздар болуп кыргызча лар мүчөсү уланып калат экен. Doll, dolls. Apple, apples. Эми көптүк мүчөнүн ар кандай түрлөрү болот экен. Биринчиси өзгөрбөгөн зататоштор. Unchanging nouns. Certain other nouns have the same singular and plural form. A large number of animals happen to follow this rule. These examples will be spelled the same. Кээ бирки зататошторубуздун жекелик саны менен көптүк саны бирдей болот экен. Мындайча айтканда өзгөрүлбөй эле айтылат экен. Буларга көбүнчө жаныбарлардын чоң бирге жүргөн жаныбарлар айтылат экен. Мисалы үчүн deer, fish, bison, moose, yolk, swine, shrimp, bass, throat, aircraft, spacecraft. Бул жактан биз көргөнүбүздөй эле балык, fishти ала турган болсок, балык. Балыктар дей турган болсок дагы fish деп аягына s кошпой эле колдонот экенбиз. Бул сөздөр бизде өзгөрүлбөгөн зататоштор деп аталат экен. Кийинкиси nouns with f or fe endings. Аягы f тамгасы же болбосо f анан i тамгасы менен бүткөн зататоштор. For most nouns that end in f or fe, you drop the f or fe and add ves. Аягы f тамгасы же болбосо fe тамгасы менен бүткөн зататоштордун ошол аягындагы f же fe жазылган эки тамгасын алып салып, ордуна ves деген мүчөнү улайт экенбиз. Мисалдарга көңүл бурайлы. Knife, knives. Knife деген бул бычак. Бул жекелик санда турат. Аягы f жана i тамгасы менен бүтүп атат. Ошондуктан бул эки тамганы көмүскөгө алып коебуз, ордуна ves деген биздин көптүк мүчөнү жасай турган мүчөбүздү улайт экенбиз. Wife, half, half дегенди көрөйлү. Аягы f тамгасы менен бүтүп атат. Бул f тамгасы менен бүткөндүгү үчүн бул жерде дагы биздин noun with f or fe endings деген эрежебиз колдонулат экен. Кийинки түрү words in plural without s. Булар өзгөчө сөздөр деп атап койсок дагы болот экен. Буларга эч кандай кошумча мүчө уланбайт, а бирок сөздүн ичиндеги бир же эки тамганын өзгөрүшү аркылуу көптүк санды пайда кылат экен. Буларга мисал man, mean. Man деген бул киши, бир эле киши жөнүндө сөз болуп атса, mean деп койсок, анда бул уже кишилер болуп лар мүчөсү уланып калат экен. Food, feed. Food деген бут, feed дей турган болсок, буттар. Tooth, teeth. Tooth бул тиш, биздин бир эле тишибиз. Teeth дей турган болсок, тиштер болуп калат экен. Бул сөздөрдү эстеп калуу үчүн жаттап алуу жакшы болот экен. Жаттап алсак, бизге пайдасы тиет. Эми no plural forms. Бул көптүк саны же болбосо жекелик саны жок болгон сөздөр экен. News, information, knowledge. Бул бардык 3 сөз тең, жекелик санда турат. Буларды биз көптүк санда дагы ушул эч кандай s тамгасы кошулбай эле ушул бойдон колдонсок туура болот экен. News деген бул жаңылыктар, information, информация, маалымат, knowledge бул билим. Мисалы, bad news travels fast. Жаман жаңылык тез тарайт дей турган болсок, news дегенди биз жаңылыктар деп эмес, жөн гана жаңылык деп айтат экенбиз. Себеби бул сөздөрдүн бизде көптүк түрү жок экен.
Эми татаал зататоштордо көптүк мүчө. Татаал зататош дегенде биз эки же андан ашык зататоштордон, эки же андан ашык сөздөн куралган сөздөрдү айтат экенбиз. Мисалы үчүн a mother in law кайнене дегенди билдирет. Эми муну кайненелер деп айта турган болсок, анда сөздүн составындагы биринчи сөзүбүзгө s тамгасын, мындайча айтканда лар мүчөсүн улайт экенбиз. Mothers in law. A woman driver. Бул жерде аял айдоочу деп турат. Women drivers. Аял айдоочулар. Сөздүн маанисине карап, кайсыл сөзгө лар мүчөсүн коюубузду биз маанисине карап аныктап алышыбыз керек экен. Аялдар айдоочулар же болбосо аялдар айдоочу десек мааниси өзгөрүп кетип атат. Ошондуктан бул жакта биз s мүчөсүн экинчи сөзгө, айдоочу деген сөзгө лар мүчөсүн уладык. Drivers, аял айдоочулар. Зататоштун илик жөндөмөсү. Илик жөндөмөсү бул нын мүчөсүн биз илик жөндөмөсүнүн мүчөсү катары алат экенбиз. Англис тилинде бул илик жөндөмөсүнүн мүчөсү апостро s аркылуу уюшулат экен. Апостро s дегенибиз үстүндө кичинекей үтүр, анан s тамгасы. Муну биз эч качан көптүк санды уюштуруучу s тамгасы менен алмаштырбашыбыз керек экен. Көптүк мүчөнүн уюштуруучу тамгасы бул жөн гана s, эч кандай кошумча белгиси жок эле s болсо, мына бул жактарда көрсөк болот. Мына жөн гана s болсо, анда бул көптүк мүчөнүн мүчөсү болот экен. Ал эми апостро s же болбосо үстүндө кичинекей үтүр, анан s тамгасы болсо, бул нын деген маанини билдирет экен. Мисалы, sister's book. Бул жакта эжелер китеп деп айтпай атат, анткени үстүндө кичинекей үтүр бар. Sister's book деген бул эжемдин китеби. Эже деген сөзгө нын деген мүчө уланып атат. Кимдин китеби? Эжемдин китеби. Kids toy, балдардын оюнчугу. Балдар деген сөзгө же бала деген сөзгө биз үтүр, анан s, апостро s тамгасын кошуу менен биз ал сөзгө нын деген мүчөнү улап койдук. Бүгүнкү темабыз зататоч болду. Баарыңарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.